кичүү болобу, бул киши абдан ыкчам, мындай кичпейил мамиле кылган адам да, ушундай. Анан бул киши жаш 60-тан өткөнүнө карабастан, экинчи бир сапаты ошол күзөттүн принциптерин мындай татыктуу алып жүрүү максатында дагы дайыма иш мезгилинде дайыма өзүнүн формасында жүрөт. Сырткы формасы жанагы аскерий формада, күзөттөгүдөй ыкчам кыймылдап, эртең менен убактысы болуп калса чуркап чыгып мына борбордук жол, ушу жолдон машиналарды токтотуп окуучуларды өткөргөнгө жардам берет. Окуучулар бизде абдан көп. Анан окуучулар кетип аткан маалда узатканга аракеттерди жасайт. Анан үчүнчү бир абдан мен байкап, жана мен башында айттым го, жылда биз күзөттөгүлөрдүн келишими аркылуу болан алмашат да. Мен анан булардын башчысына кайрылам да, ушул кишини бересиз. 5-6 жанагы күзөтчүмдү кой, мага ушул жетишет. Деп себеби бул абдан ыкчам кыймылдаган. Дайыма эки буту менен чуркап басып жүргөн. Кайсы жерге айтпагин, ошол күзөттөн башка да нерсени сурансаң, ошол чуркап шаардык билим берүү башкармасына кээде бир мынау катты жеткирип койчу кагаз деген учурларыбыз болуп калат. Ошондо дагы ушул кабагым кашымды чуркап, суук болобу, күн ысык болобу, барып аткарып келип, анан ушул катты мен жеткирдим. Дайыма ушул отчетун берет да. Анан ошол 3-чү сапатына дагы бирден бир баса белгилеп айтып кете турган нерсе, бул киши кайсыл маалда машыгат мен көргөнүм жокмун да, спорт менен машыкканын. Бирок жет ушул тубаса жаратылыштан берген нарагында өзүнүн дээринде барыбы, ошол кылган иштери дагы кыймына жараша, анан спорттун жанагы айрым түрлөрүнөн абдан. Мына өткөн жылкы жайында мен бир байкап калдым. Ошол мектептин арт жагына бир жанагы тартына турган турник бар эле. Турникте орусча терминде айтканда эми жанагы солнце деп коет. Асыл аны анча-мынча спортсмендер жасай албайт. Ал бул киши ошол турникте айланып, чимирилип, солнце болуп атат. Жаш 60-тан ашкан киши. Ошол турникке тартынуусу, анан дагы бир өзгөчөлөнгөн баягы сапаты, жанагы мен жанагы эмесин билбейм, дайым командир дагы айтып калды ушу сапатын. Анан анча-мынча бул киши менен бирге кылган анча-мынча кызматкерлерден баягы Ибрагим сизди иштейби, ал экен бул экен. Жанагы 100-лүк, жанагы 150-лүк мыкты, жанагы 5-6 сантиметрлик баягы тилинген тактайга ошол колу менен уруп кагып, ушул өзгөчөлөнгөн баягы эмес. Сапаттарынын бири. Мынау доска 50 доска. Калындыгы 50 деп коет, 50 доска. Ушуну мен азыр 120 өлчөмдөгү мык менен ушу тактага бир уруп теш өткөрүп берем да. Ошону тастыкташ үчүн баштайынбы? Кичине. Анан 4-чү өзгөчөлөнгөн сапатынын бири мындай ырдай албайт, бирок ырданга аракет кылып дайыма колунан гитара түшүрбөйт бул киши. Үйрөнсөм деп алып гитаранын бир 6-7 кылы бар, даңгыратып баягыны, анан гитаранын биринчи кылы менен жанагы орусча Катюша деген ырды чертип кыңгыранып эс алганда. Деги эле ушул жан дүйнөсү тынбаган, спортко абдан берилген, өзүнүн турмушун дайым спорт менен байланыштырган ыкчам ушундай сапаттагы адам да. Ошого эми мындан алдын ала дагы мен алдыңкы ошол пландарымда ушул кишини ушул жерден жоготпосом, ушул жерде дайыма ушул бардыгына өрнөк болсо деп баягы жерден алып жүргөн убакта. Ошон үчүн мен бул кишиге ийгилик каалайм, ден соолук каалайм, үй бүлөсүнө тынччылык, аманчылык, небере чеберлери менен тынч болсун, өзү ушул бакубат болсун. Анан алы биздин өзүбүздүн баягы жалпак тил менен айтканда мен директор болсом дагы Ибрагим ака, командир деп, дайым ака деп сыйлап жүрөм бул кишиничи.